өлкөдө жыл сайын 1-сентябрь билим күнү катары белгиленет. Бул күн күз мезгилинин биринчи күнүнө туш келип, Кыргызстандагы бардык орто мектептерде, орто жана жогорку окуу жайларында окуу башталат. Билим күнү бул бардык окуучулардын, студенттердин, алардын ата-энелеринин, мугалимдердин жана окутуучулардын майрамы. Расмий түрдө билим күнү СССРде 1984-жылдан тартып белгилене баштаган. 1-сентябрь СССРде мамлекеттик статус ала электе бул күн жөн эле окуу күнү болчу. Ошого карабастан бул күнү салтанаттуу линейка өткөрүлчү. Бирок андан кийин кадимки сабактар өткөрүлүп, иш күнү болчу. Бул күн окуучулардын жана мугалимдердин күнү болбостон, билим алуунун маанилүү экенин тастыктайт. Бул күндүн урматына арналган майрамдык салтанат Ош технологиялык университетинде да өткөрүлдү. Бул иш-чарага университеттин жалпы жамааты, студенттер жана жаңы жогорку окуу жайдын босогосун аттап, билим алууга келген биринчи курстун студенттери да катышты. Жалпы студенттерге университет жетекчилиги тарабынан куттуктоолор айтылып, биринчи курстарга структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери тааныштырылды. Университеттин ректорунун милдетин аткаруучу профессор Сагыналиев билим күнү менен окуу жайдын жалпы жамаатын жана студенттерди куттуктады. Биринчи жолу университетке келген биринчи курстун студенттерине окууларына ийгилик каалады. Салтанаттын жүрүшүндө окуу жайдын маданий-эстетикалык борборунун таланттуу студенттери тарабынан концерттик программа коштолуп, майрамдык маанай тартууланды. Бүгүнкү 1-сентябрь майрамдык маанай жакшы деңгээлде өттү. Мен быйылкы келген абитуриенттерге ийгилик каалайм. Алардын негизги биздин кайсы эмне себептен Оштуну тандаганын, ушул кесипти тандаганын айтып беришти. Кайсы мектептерди бүтүп келгендигин, көбүнчө бизди сүйүндүргөн өздөрү тандаган, 80% өздөрү тандаптыр ушул кесипти. Биз конуштуу болдук. Андан кийин биз ошол университеттеги кийинки окуу учурунда кандай эмне менен алектенет ошолорду түшүндүрдүк. Өтө кубанычтабыз ушу бизди тандап окууга тапшыргандар үчүн. Быйылкы биздин университетке тапшырган, анын ичинде биздин факультетке тапшырган студенттердин баардыгына келечекте ийгиликтерди каалайм. Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстандын коомдук жашоосуна чоң таасирин тийгизген жакшы адистерден болуп чыгат деп терең ишенемин. Ушул мен ойлойм, ушул факультетке, ушул адистиктерге кирип, булар жаңылышпады деп ойлойм. Себеп дегенде бардык экономиканы жүргүзүүчү, экономиканы көтөрүүчү адистиктер болуп эсептелинет. Студенттерге дагы бир жолу ийгиликтерди каалайм. Бардык Оштунун жамаатын бүгүнкү 1-сентябрь билим күнү майрамы менен куттуктайм. Ошту ар дайым ийгиликтерге жетишсин, келечеги кең болсун. Бүгүнкү 1-сентябрдын майрамы, окуу башталышы майрамы аябай жакшы өттү. Студенттерге ийгилик каалаймын, жакшы окуп бүтүп кетишsin, өзүнүн профессиясын жакшы тандашсын.